Ayınlar жана мырзалар, элибизде Афганистан жана Өзбекистан курама командалары досу алабайт. Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Afghanistan. Назарыңыздарда футзал боюнча мелдештер уланууда. Күндүн экинчи беттеши Афганистан жана Өзбекстан курама командалары кескилет. Азия кубогунун тандап алуу оюндарынын Б тайпасы. Бул борбор болсо балким Кувейтте өтө турган Азия кубогунун финалдык баскычына чыкпай да калышы толук мүмкүн. Андыктан бул беттештен көп нерсе көз карап. Мына дал ушундай старттык курам менен Өзбекстан oyun talasına çıkan jana alгачкы голду киргизип койду. Эсеп сандары өзгөрдү. 1-0. Эсепти 8-чи катар сан менен ойногон Хуснидин Нишонов эсепти ачып отурат. 1-0. Мына чабуулчу менен пас алмашканда да сол буту менен жакынкы бурчка узатты дагы ким соккуну узатат. Эми гана сокку узатылды. Дарбазачы өз ардында, бирок гол жооптук голду киргизип койду дагы. Эсеп сандары теңелди. 1-1. Мына башында айтылгандай эле бул бетеш абдан бир кызыктуу бет. Өзбекстан курама командасы ауттан чыгарып берген топ жана дарбаза мамысына тийди дагы. Кошумча болуп турат дагы. Оюнчулар кошулуп турушат. Бул арада оюнчулары Даро коргонууда мыкты ойноп коюшту. Бул арада аутту мыкты. Аны топту токтотпой туруп дарбазаны көздөй узатты дагы. Гол жаралды. 3-чү гол. Бул жерде кайрадан Ихтиёр Рапиев эсеп сандарын билебиз. Сол капталдан келип баруу жана 4-чү гол. Команданын капитаны Даврон Чариев. Эми үлгүлүү контр чабуулду. Рахматов кайрадан топ жоготту жана 2-1 чыкты. Бул жерден кандай гана мүмкүнчүлүк командасы. Дарбазачынын соккусу жана